Спикер Кыргызстанга Россиянын миграциялык борборунун филиалын ачууну сунуштаган. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган парламенттик делегация Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Бул туурасында парламенттин маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда ЕАЭБке катышуу үчүн жана евразиялык интеграцияны өнүктүрүү, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланган. Мамытов Россияда 29 декабрда күчүнө кирген чет элдиктерди медициналык текшерүүдөн өткөрүү мыйзамын колдонууда кыргыз мигранттарынын укуктарынын сакталышы тууралуу көйгөйдү ортого салган. Анда Россия тарап жаңы мыйзамды адаптациялоо мезгилинде Кыргызстан ЕАЭБке мүчө экенин эске алуу менен мекендештерге тиешелүү эрежени кайра карап чыгууну суранган. Ошондой эле төрага кыргыз тараптын колдоосу менен Россиянын миграциялык борборунун филиалын Кыргызстанда ачуу маселесин карап көрүүнү өтүндү. Ал мекеме кыргыз жарандарын жумушка орноштурууга, Россияга келгенге чейин эле алдын ала тийиштүү процедуралардан өтүүгө жардам берүү менен алектенмек деген сунушун айткан спикер. Володин аталган сунуштарды колдоого ала турганын билдирип, бул маселе иштелип чыгып Россия өкмөтүнө жөнөтүлө турганын белгилеген. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар парламенттер аралык байланышты дагы да илгерилетүү зарылчылыгына токтолушкан. Мунун арты менен эки өлкөнүн калкынын кызыкчылыктарына төп келген мыйзамдар кабыл алынып, бардык багыттар боюнча кызматташтыктар тереңдей турганын айтышкан. Белгилей кетсек, парламенттик делегациянын Москвага болгон сапары 2 күнгө созулат. Төрага менен кошо бир катар депутаттар да барган. Булак Спутник чегеткейжи. Парламенттеги 3 фракция акыйкатчы кызматына Атыр Абдрахманованын талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу Супер-КЖ порталына өзү тастыктады. Абдрахманованын айтымында Ишеним бүтүн Кыргызстан жана Ынтымак фракциясы анын талапкерлигин колдошту. Буга чейин Атыр Абдрахматова борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү болуп иштеп келген. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин ыйгарым укуктарын өз каалоосу менен токтоткон. Бул кызматты Токон Мамытов аркалап келген. Ал былтыр парламенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырган. Булак Супер чегеткейжи. Тажикстандын президенти героин сатууга жана Памирди Кытайга өткөрүп берүүгө шектелүүдө. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Азиядагы кырдаалды Кытай жана Ауганстан менен чектеш жеринде курчутуп жаткандыгы айтылат. Бул тууралуу тажик журналисти Темур Варки PM Chekitnet сайтына жазганын Автор ТВ Facebook баракчасына жарыялады. Рахмон Памирге ИИМдин УКМКнын коргоо министрлигинен миңдеген жазалоочуларды жиберүүдө. Жада калса Беларустун ички иштер министрлигинен атайын отряддар Хорок шаарына учуп келди. Рахмон Хорок шаарынын калкынан полициянын мыкаачылыгына каршы митингдин катышуучуларын жана активисттеринин экстрадициялоону талап кылууда деп жазды ал. Же бул тажик жана орус эксперттери жазып жаткан героиндин ири партиясын ташуу кылмышын жаап жашыруу үчүн алаксытуу, же Бадахшанды Кытайга сатуу жана келишим боюнча жогорулатылган милдеттенмелерди аткаруу деп айтылат маалыматта. Журналист Варки талиптердин Рахмонго героин жеткирген версиясы болушу мүмкүн деп эсептейт. Буга чейин түрдүү булактар Тажикстандын УКМК жетекчиси Саймумин Ятимовдун жетекчилиги менен Бадахшан аркылуу Рахмондун талиптерге айрым кызматтар үчүн төлөм катары бир нече тонна героин ташып жатканын кабарлашкан. Жакында эле Ятимов кыргыз кесиптеши Ташиев менен сүйлөшүүдө аны бир маселеде жаап жашырууга жардам берүүсүн суранган. Же Ташиев өз үлүшүн алып, бул жүктү тоскоолдуксуз өткөрүшү керек, же алаксытуу маневр үчүн убагында чек араны курчутуш керек. Андыктан талиптер Тажикстан менен Кыргызстанды чек арадагы талаштарды сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырышкан. Бул аралыкта Хороктун жашоочулары Ауганстандын кийимин кийген адамдарды ташыган шектүү унаалар Хороктогу тажик атайын кызматтары менен чек аранын ортосунда түн ичинде жүргөнүн кабарлашкан. Хорок шаары тикенектүү зым менен курчалган блокадага алынды. Тургундарга үйлөрүнөн чыкпоо сунушталат, деди журналист. Вархи Бадахшандын элине каршы жазалоо операциясы үчүн башка максаттар дагы коюлган болушу мүмкүн деп белгилейт. Саясат таануучулардын жана талдоочулардын чөйрөсүндө героин версиясы менен бирге Рахмондун Бадахшанды Кытайга сатуу версиясы дагы бар. Геп Мургап жөнүндө болуп жатат. Бул дүйнөнүн чатырындагы эбегейсиз бийик плато. Кытай менен чек арадан Рушанга чейин советтик геологдор тарабынан изилденген.
Рахмон эмне үчүн азыр ушундай кылып жатат? Ал бүгүн бүткүл дүйнө Украинанын айланасындагы курч кырдаал менен алек болуп жатканда, анын бийлиги уулу Рустам Варкейге мураска өткөнгө чейин макул болбогондорду ушундай жол менен тазалап бүткүсү келгенин белгилейт деген Варке. Булак ЖТТВ чекитке эйжи. Бүгүн 21 февралга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 366 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан кабарлашты. 21 февралга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 366 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 146 метр куб, агып чыгышы 509 метр кубту түзүүдө деп билдиришти мекемеден. 18 февралда суу сактагычта 8 миллиард 470 миллион метр куб суу бар болчу. Булак супер чекиткейжи.